Меккеде катуу шамал болуп адамдарды бутунан кулатты. Сауд Арабиясынын Мекке шаарында ылдамдыгы 80 км/сааттан ашкан шамал адамдарды бутунан кулатып, оор металл конструкцияларын оодарып кетти. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Ыйык борборду соккон шамалдын ылдамдыгы 80 км/сааттан ашты деп жазды Сауд Арабиянын улуттук метеорологиялык борборунун өкүлү Хусейн Ал-Кахтаних мурдагы Twitter баракчасына. Жергиликтүү маалымат каражаттары тараткан видео тасмаларда Сауд Арабиянын жарандары жана чет элдик зыяратчылар күн күркүрөгөн катуу шамалдан улам учуп кеткенин көрүүгө болот. Борон ошондой эле көрнөк жарнактарды, металл конструкцияларды жана таштанды челектерин талкалады. Аба ырайынын начарлашынан улам Мекке провинциясынын бийликтери социалдык тармактарда өз кезегинде падышачылыктын мектептеринде, колледждеринде жана университеттеринде сабактарды дистанциялык форматка которууну жарыялашты. Маалымат булагы Назар Ньюс. الآن المطر على الدائري الثالث مكة المكرمة. الآن الساعة الآن Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут قناة جواب أساسس 6:30 المغرب. يا ولد احنا في العوالي نغرق. يا ولد انت وين رايح؟ يا ولد وين رايح؟ الله يصلحك. غزيرة جدا على العبدية. قلبت السيارة والجدار انكسر هناك. استنى بسترك يا اخبار احد تربان غرب المجاردة وطول غزير مع حبات برد. شوفت عينكم من الربع الهطول مستمر والسيول شوفت عينكم.